Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Кара тизмеди бар жогун текшерип беребиз. Эң башкысы 5 пересадка сиздер айткан суммадан ашыкча акча коротпойсуздар. Аягына чейин өзүбүз алып барып алып келебиз. Машинабыз Toyota Alphard таза жана ыңгайлуу. Регистрацияңыздардын мөөнөтү өтүп кеткен болсо жасап беребиз. Күндө рейстер бар 12:00 жана 19:00. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Тимур мырза. Андыктан төмөнкү номерлерге чыгыңыздар, жазыңыздар. 89 250 171 616. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Флойд Мейвезер мактады. Агенда арена Дубай Байы аренасында өткөн хардкор боксинг турниринде уюмдонуучурдагы орто салмактагы чемпиону Самат Кыргыз Абдрахманов аргентиналык Николас Дэвид Верон менен беттешти. Абдрахманов бир добуштан жеңишке жетип, өз деңгээлин тастыктады. Беттеш жогорку ылдамдыкта башталып, Абдрахманов активдүү соккулардан коркпой, көп учурда ачыктан ачык Веронго жакындаган. Чемпиондун артыкчылыгы көрүнүп турду. Бирок анын колдоочулары спортчу колдонгон стилинен коркуп турушту. 3-чү раундда аргентиналык калыстын буйругунан кийин Саматты бир нече жолу урууга жетишкен. Бул үчүн Николастан бир упай алынып салынды. 30 секундтан кийин Абдрахманов дагы штраф алды. Бирок кармаштын ыплас мүнөзү да эсептен алынган упайда Саматка 4 раунддун жыйынтыгы боюнча калыстардын пикири менен беттеши жеңип чыгууга тоскоол болгон жок. 3 жолу 39-35 Абдрахмановдун пайдасына. Белгилей кетсек, Абдрахманов 30 күндүн ишинде ар кандай дисциплинада 2 беттеш өткөрүүгө жетишкен. 24 февралда Hardcore FC Муштум лигасында ал Мартин Лютер Жуарян менен титул үчүн күрөштү. Бирок ал күрөш тең чыгуу менен аяктаган. Булак Назар Ньюс кежи. Кыргызстан менен Индиянын атайын багыттагы жоокерлери биргелешкен машыгуу өткөрүштү. 18 мартта Коргоо министрлигинин 52-806 аскер бөлүгүндө Канжар 10 атайын багыттагы отрядынын Кыргыз-Индия биргелешкен машыгуусу аяктады. Бул тууралуу Коргоо министрлиги кабарлады. Машыгуунун активдүү фазасында тоодогу мыйзамсыз куралдуу түзүлүштөрдү жок кылуу боюнча биргелешкен атайын тактикалык эпизоддор көрсөтүлдү. Эки мамлекеттин коргоо ведомстволорунун ортосундагы атайын багыттагы бөлүктөрдүн бул биргелешкен машыгуулары жыл сайын өткөрүлөт жана өткөн жылы машыгуулар Индияда өткөн. Булак Супер кежи. Нурсултан Назарбаев операциядан кийин биринчи жолу эл алдына чыкты. Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев Астана опера театрында мажлиске шайлоодо добуш берүүгө келди. Бул тууралуу Казакстандын жергиликтүү басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык, ал шайлоо участогуна добуш берүү үчүн келип, андан кийин казакстандыктарды келе жаткан Нооруз майрамы менен куттуктады. Нооруз элибизге жаз кубанычын, жылуулукту алып келсин, ар бир үй бүлөгө бакубатчылык, жакшылыктарды каалайм деген ал. Бул экс-президенттин жүрөгүнө операция жасалгандан берки биринчи эл алдына чыгуусу. Ушул жылдын январ айында Назарбаев Астанадагы улуттук илимий кардиохирургия борборунда жүрөгүнө пландуу операция жасаткан. 82 жаштагы саясатчы мамлекет башчысы болуп 1991 жылдан 2019 жылга чейин иштеген. Булак Супер кежи. Россия. Ыктыярчылар тууралуу фейк маалымат тараткандар 15 жылга эркинен ажырайт. Россия президенти Владимир Путин ыктыярчылар тууралуу фейк маалыматтарды тараткандарды 15 жылга эркинен ажыратууга чейинки жазага кириптер кылган мыйзамга кол койду. Документ расмий укуктук маалыматтар жарыяланган порталга жайгаштырылганын РИА Новости жазды. Тагыраагы Россиянын куралдуу күчтөрүнүн аракеттери жөнүндө чет жакта туура эмес маалымат тараткан кишилерге жаза катаалдай турганы беренелердеги түзөтүүлөрдө көрсөтүлгөн. Мурда 5 жылга чейин эркинен ажыратылсын деп айтылган. Түзөтүүлөрдө ыктыярчылардын кадырын түшүргөндөрдү жоопко тартуу эле кирбестен бардык беренелер боюнча жазаны күчөтүү каралган. Мындай кадам үчүн 7 жылга чейин кесүү белгиленген. Мындан сырткары дагы бир беренеде куралдуу күчтөр тууралуу фейк маалыматтарды тараткандардын жоопкерчилиги боюнча айтылган. Бул ыктыярчыларга карата колдонулса да ушундай жазага кириптер болот. Бул жерде 15 жылга эркинен ажыратуу тууралуу жазылган. Путин дагы бир мыйзамга укук бузууларга түзөтүү киргизүү боюнча кодекске кол койгон. ыктыярчылардын кадырын түшүргөн. Эгерде кылмыш жообуна тартыла турган нерселер жок болсо, жарандар үчүн 30-50 миң рубль арасында айыпка жыгылат. Ал эми
эми мамлекеттик кызматтагылар 100-200 миң, юридикалык жактар 300-500 миң рубль төлөгөнгө аргасыз болот. Булак Спутник Кежи. Түндүк Кореяда бир күндө 800 миң аскер АКШ менен согушууга кол койду. Түндүк Кореянын 100 миңдеген жарандары АКШга каршы потенциалдуу согушка катышууга даяр экендиктерин билдиришти. Жума күнү эле Пхеньяндын куралдуу күчтөрүнүн катарына 800 миң адам кошулду же кайра катталды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, Түндүк Корея бийлиги мунун себеби катары учурда уланып жаткан АКШ менен Түштүк Кореянын биргелешкен аскердик машыгуулары экенин билдирген. Түндүк Корея бул машыгууну чектен ашты деп эсептейт. АКШ менен Түштүк Корея Пхеньяндын катал эскертүүлөрүнө карабай, жыл башынан бери бир катар аскердик машыгууларды өткөрүшүүдө. Дүйшөмбү күнү шериктештер ири аскердик маневрлерди башташты. 11 күндүк машыгуу 2017 жылдан бери көрүлбөгөн масштабта өтүп жатат жана анда талаа машыгуусунан баштап деңиз машыгуусуна чейин бар. Өз кезегинде буга жооп кылып, Түндүк Корея ракета сыноолорун күчөттү. Булак Супер Кежи. Экватордо катуу жер титиреп, курмандыктардын саны өсүүдө. 18 мартта Эквадорда күчү 6,7 балга жеткен жер титирөө катталды. Анын очогу Гуаякиль шаарынан 59 чакырым алыстыкта орун алган. Дүйнөлүк басылмалар соңку маалыматтарга таянып 400дөй адамдын жаракат алганын жана 4 киши каза болгонун жазышкан. Кийинчерээк маалымат жаңыланып, 14 киши көз жумганы белгилүү болду. Булак Назар Ньюс Кежи.